өзү адамдардын жашоосун ачып таң калып деле бүтпөйсүң да. Адам ушунчалык акмак калк урматтаган. Акылы бар деген эле аты бар да. Башка эч бир нерсени ойлонуп көрбөйт. Ойлонсо дагы аракет кылгысы келбейт. Мындайда Аллах Таала туура сулуулукту берет урматтаган. Бирок ал нерсени көтөрө алышыңыз керек да сиз. Сулуулук берди деп эле дүйнөдө сизден өткөн сулуу жоктой жүрүп калабыз да. Байлык келет урматтаган. Бир убакытта байлык келгенде инсан байлыкты дагы көтөрө албай калат да. Дүйнөдө эң бай сиз эле болгонсучу. Бир убакытта авторитет келет, жөндөмдүүлүк келет. Бирок урматтаган, ошол келген учурда өзүңдү көтөрө бил да. Авторитет келген учурда, жөндөмдүүлүк келген учурда инсандардын жүрөгүндө текеберчилик болуп калат. Өзүн Кудай сезип калат, Кудайга теңеп калат. Бардыгын мен кылып атам деген нерсеге чыгып калат да. Бирок урматтуу тууган, өзүңдү жер бетинде Кудай сезбе. Өзүңдү дайыма бирөөгө муктаж сез. Бардык нерсени кыла аласың, туура жөндөмүң бар. Бирок урматтууган, ошол жөндөмдү берген, сени бардык нерсени кылдырып аткан зат Алла гана. Алла жападан жалгыз зат. Эгердечи кичинекей сыноо берип кое турган болсочу, өзүңдү таппай каласың урматтууган. Байлыгың пайда бербей калат. Сулуулугуң пайда бербей калат. Авторитетиң пайда бербей калат урматтууган. Алыска кетпейли, мына кече жакында эмне болду? Аллах Таала кичинекей жер титирөө менен инсандарды бир аз сынап койсо эмне болду? Адамдар жаткан эң бай адамдар бар го. Жаткан эң бай дивандарынан качып чыкты да эшикечи. Айдап жүргөн машиналарын токтотуп койду. Кичинекей сыноодон өтө албай атабыз го. Өзүбүздү неге кыйын сынабыз урматтууган? Же не ийгиликтерди жаратып койдук? Же болбосо сизге дагы мага дагы бирөө бир кабарчы айттыбы, сен бейиштиксиң болду, ушундай жүрө бер дедиби? Намазга кел десе кекирейбиз. Ата-энеңе кызмат кыл десе кекирейбиз. Зикириңди кылып ал десе кекирейбиз. Эмне нерсеге текеберленесиң урматтуу тууган? Өлсөң, денең эч бир адамга кереги жок. Сенин денеңде бир кымбат баалуу, бир асыл таш болсо, шакек болсо, ошол адамдарга керек. Сенин авторитетиң дагы, денең дагы эч бир адамга кереги жок. Жуунбасаң, башың айланышат, денеңдин баардыгын май басат. Не кереги бар урматтууган текеберлен? Мейли текеберлендик да. Өзүбүздүн урматтууган мындан бир канча жыл мурдагы жашообузду карап көрбөйлүбү? Бир нанга жетпеген учур өттү го. Эч бир нерсени кыла албаган учур өттү го. Ооруганда өзүң дагы аяга албайт экенсиң го. Не үчүн текеберленебиз урматтууган? Азыркы күндө кара, Аллах Таала кичинекей эле бир сыноо берип койду. От берип койду, эч ким өчүрө алган жок ал нерсеничи. Жер титирөө берип койду, аны эч ким токтото алган жок. Урматтуу тууган, бул жашоодогу эле сиз менен бизге берилген кичинекей бир сыноо. Эртеңки күнү Аллах Тааланын астында эң чоң сыноолор бар. Аларды эч ким токтото албайт. Бир гана зат Алла токтотот. Бирок Алла сиз менен бизге жүрүшүбүзгө жараша акыбал берет. Жүрүшүбүзгө жараша сыноо берет. Азыр күндө жердин титирегендеги урматтуу тууган, кээ бир адамдарга күлкү, кээ бирлерине кайгы да. Кээ бир адамдар барды, вулкан атылган жерге барып, кандай кооздук деп ошол жерге сүрөткө түшүш үчүн барат. Кээ бирлер жер титиресе, бизде жер титирип атат деп, ошол жерди кабар алыш үчүн барат да. Жок, урматтууган, бул Аллах Тааланын сыноосу. Бул жөн эле нерсе эмес. Бул дайынданып кал, кыямат жакындап калды. Өзүңдүн алсыз экендигиңди билип кал деген максатта. Бирок урматтууган, азыр күндө Аллах Тааланын берген сыноосун сиз менен биз сыноо катары кабыл кылбай калдык да. Качанда зына көбөйсө жер титирөө болот. Байлар зекетин бербесе жер титирөө болот. Кедейлер шүгүр кылбаса, жашоосун адамдар тактабаса, зынага жакындай берсе, жер бетинде урматтууган ар кандай апааттар боло берет. Ошондуктан тууган, көздү ача турган, акыйкат жака баса турган күн келди да. Буга чейин жүрдүк тайраңдап каалаган жердечи. Эч бир адамдын сөзүн укпадык да. Мешитке чакыруулар болду, ал жака барбадык, Адамдар сиз менен бизди акыйкатка чакырды. Мешитке бара турган учур келген учурда зынага жөнөдүк. Мешитке бара турган учур келгенде башка жакка жөнөдүк. Урматтуу тууган, бул күндөр өтүп кетет бат эле. Эртең күнү инсан кылган иши туурасында суралып калат. Кылган иши туурасында суралат. Жакшы иш кылсаң, анын жазасы берилет. Жазасы сага бейиш урматтуу. Жаман иш кылсаң, анын дагы жазасы берилет. Анын жазасы тозок.
Эми урматтууган тозоктогу нерселерди айтпай эле коелу. Алла сактасын тозоктон. Эгерде түшүп эле кала турган болсоң болду, күнүң бүткөн ошол да. Эгерде тозокко деп эле чечилип кала турган болсоң болду, сенин күйгөнүң бүткөнүң ошол да. Ошондуктан тууган, кыйын сынаардан алдын өзүңдүн жашооңду бир тактачы. Эниден төрөлгөн күнүңдө кандай алсыз элең. Баса албайт элең да, эч бир нерсени кыла албайт элең. 2 жашыңа чейин жакшы тамак жей албайт элең да. Жесең да кал нерсени сиңире албайт элең. Сүйлөй албайт элең. Аллах Таала сүйлөй турган тил берип койду. Ойлоно албайт элең, эч кимди тааныбайт элең. Аллах Таала таанытып, ойлонтуп, сага жакшы бир досторду берип койду да. Байлыгың жок эле байлыкты берип койду Аллах Таала. Машинаң жок эле машинаңды берип койду. Балдарың жок эле балдарыңды берип койду. Дагы кайсыл жагына шүгүр кылбайсың? Дагы эле Аллах Тааланы тааныбай атабыз го. Аллах Таала дайыма инсанга эскертет урматтууган. Эскертүүсүн туура кабыл кылып калалы да. Туура ойлонуп калалы да. Эртеңки күнү урматтууган, бул эскертүүлөрдүн арты акыбети өтө катуу болот. Эгерде эскерилбей кала турган болсок.